Бүгүн биз көптөгөн үй бүлөлөргө тиешелүү мигранттардын балдары деген маанилүү тема жөнүндө сөз кылабыз. Көп учурда мекендештерибиз балдарын туугандарынын колунда таштап кетүүгө аргасыз болот. Натыйжада өспүрүмдөр ата-эненин мээримисиз жана колдоосуз чоңоюп жаткандай сезиши мүмкүн. Алар өздөрүн керексиз сезиши ыктымал. Сүйүү, баарлашуу жана ийгиликтүү билим алуу мүмкүнчүлүктөрүнөн ажыратылгандай болушу мүмкүн. Мындай балдар эрте жетилиши, үй жумуштары менен алек болуп, балалыгынан ажырап калгандай болушу мүмкүн. Ата-эненин колдоосунун жок болгондой сезим бул балдардын өзүн барктоосунун төмөндөшүнө, алсыздыкка жана көз карандылыкка алып келиши ыктымал. Алар айланасындагыларды гана эмес, өз ата-энелерин да жек көрүшү мүмкүн. Кийин ата-энелер менен чогуу жашап калса да, үй бүлөлүк мамилелерди араң кабыл алып калышы мүмкүн. Балдар ата-эненин мамилесин баш ийдирүүгө аракет кылуу деп сезип, акыры ата-энесин манипуляция кылууга умтулушу ыктымал. Бул көйгөйдү чечүү мүмкүн экенин түшүнүү абдан маанилүү. Миграцияда болгон ата-энелер үчүн балдарга коопсуз чөйрө түзүүгө жардам берген бир нече кеңештер бар. Биринчиден, балаңыз менен үзгүлтүксүз видео чалууларды кылып туруңуз. Бул бири-бириңизди көрүүгө жана эмоцияларды жеткирүүгө, алыстан болсо да байланышты бекемдөөгө жардам берет. Экинчиден, балага болгон камкордугуңузду жана сүйүүңүздү билдириңиз. Алардан жылуу сөздөрүңүздү аябаңыз. Бул балдардын өзүнө ишенүүсүнө жана эмоционалдык жактан туруктуу болуусуна жардам берет. Сиздерге анчалык маанилүү эместей көрүнсө дагы, балаңыздын жакшы жүрүм-турумун жана жетишкендиктерин мактап туруңуз. Мен сени жакшы көрөм сыяктуу сөздөр сиз балаңыз менен сыймыктанганыңызды көрсөтөт. Балага карата чыдамдуу жана түшүнүктүү болуңуз. Бала стресске кабылып, куса болуп кыйналышы мүмкүн. Андыктан анын сезимдерин, тынчсызданууларын угуп, колдоп жана түшүнөрүңүздү билдириңиз. Ата-энелер балдарды коргоодо жана алардын бакубатчылыгын камсыз кылууда негизги ролду ойношот. Айрыкча алар жылуулукка, колдоого жана түшүнүүгө муктаж болгондо. Сиздин сүйүүңүз жана камкордугуңуз аларга өздөрүн коопсуз сезүүгө жана тоскоолдуктар менен күрөшүүгө жардам берет. Сиздин сөздөрүңүз жана колдооңуз баланын жашоосун өзгөртө алат. Сиздин катышууңуздун жана сүйүүңүздүн чеги жок экендигин унутпаңыз. Келгиле, ар бир бала ата-энесинин мээрими жана колдоосу алдында атүгүл алыстан болсо да чоңое турган дүйнөнү түзөлү.